Саламатсыздарбы, назарыңыздарда кабар дайым маалыматтары. Андыктан биздин каналдан алыстабай, аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Подписаться кнопкасын жана коңгуроочуну басып коюңуздар. Биз сиздер менен ар дайым бирге болобуз. Азыркы тапта Кыз Бурак тобунун аткаруучу директору жана жеке ырчы Сайкал Садбакасова жолдошу Максат Давранов менен ажырашып кеткени тууралуу көбүр дабыр кептер тарап жатканы маалым. Биздин ишенимдүү булактардын маалыматтарына таянсак, түгөйлөр мыйзамдуу түрдө ажырашууга арыз жазып, эки ажырым жолго түшкөндөрү чындык болуп чыкты. Түгөйлөр бул чечимди жай мезгилинде эле кабыл алып, сентябрь айынын башында арыз жазышкан. Учурда Сайкал борборда, ал эми Максат Ошто өз иштери менен алек болуп жүрүшкөнү маалым экен. Чыгармачылыктан алыстай түшкөн таланттуу ырчы айымдан эми жагымдуу ырларды жана клиптерди күтсөк болчудай. Булак Назар Ньюс. Моделди жарым жылаңач сүрөт үчүн өлтүрүп кетти. Ирактын сулуулук боюнча ханышасы Тара Фарести Багдадда өзүнүн автоунаасында атып кетишти. Тара Фарес өзүнүн жылаңач сүрөттөрүн интернетке жайгаштырганы үчүн өзүнө душман топтоп алды деген да божомолдоолор болууда. Тара Фарес алган жаракаты абдан оор болуп, кансыраган абалда Ханзада Зейдтин ооруканасына жеткирилген. Тара Инстаграмда аябай катталуучусу көп моделдердин катарын толуктаган. Ал 2015-жылы Мисс Ирак титулун жеңип алган соң Европага кетип карьерасын уланткан. Ал жакында эле Иракка келген. Тара өзүнүн ачык сүрөттөрүн жарыя кылгандан эч корккон эмес. Иракта Таранын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө иши жүрүп жаткан маалы. Булак Назар Ньюс. Эки полиция кызматкери жаңжалдашып, бирөөсү каза болду. Алматыда кесиптеши менен жаңжалдашып, атылган октон жаракат алган полиция кызматкери ооруканада каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер департаментинен билдиришти. Бүгүн өлкөнүн ички иштер министри Калмыкамбет Касымов эки полиция кызматкеринин ортосундагы жаңжал бирөөсү түнкү нөөмөткө келген маалда болгонун айтты. Аны менен нөөмөтүн тапшырганы келген кызматкердин ортосунда жаңжал чыгып, ок атылган. Жабырлануучу саат 21:00 каза болду, деди министр. Тергөө иши адам өлтүрүү беренеси боюнча башталды. Мындан сырткары бул факт боюнча жеке коопсуздук департаменти дагы иликтөө ишин жүргүзүүдө. Булак Central Asian.